Арбагыла, мен урматтуу, сүйүктүү окуучуларым. Мен Чүй районуна караштуу Кошкоргон айылындагы Тойту Каракеев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Дүйшөнбиева Айдай Эсеновна. Мага карата суроолоруңар туулса, төмөндөгү телефон аркылуу байланышкыла. 11 класс кыргыз адабияты 4-чейректин 5 сабагы. Советбек Байгазиевдин «Иниме кат» публистикалык чыгармасы. Бул жерде Советбек Байгазиевдин портрети. Советбек Байгазиевдин портрети менен таанышкыла. Андан кийин сабагыбыздын максаты менен таанышалык. Бул жерде биринчи окуучулар Советбек Байгазиевдин өмүрү, чыгармачылыгы жана «Иниме кат» чыгармасы тууралуу маалымат алышат, идеялык өзөгүн аныкташат. Экинчи, чыгарманы талдай билип, алган идеяларды, маалыматтарды ачык жана эркин ойлонуп, жыйынтыктоого умтулат. Өзүндө болгон менди табууга далалаттанат. Үчүнчү, өзүн өзү сыйлай билүүгө, өзүндөгү табият берген жөндөмдү ойгото билүүгө багыт алат. Автордун айткан ойлорунан үлгү сапаттарды алышат. Момунбекке сын берүү менен турмуштун чындыгын иликтеп, ак-караны ажырата билишет. Эми Советбек Байгазиевдин өмүрү, чыгармачылыгы менен таанышалык. Советбек Байгазиев 1946 жылы Жумгал районунун Кайырма айылында туулган. 1969 жылы КМУнун филология факультетин бүтүргөндөн кийин аспирантурада окуган. Газетада кабарчы, илимий изилдөө мекемелеринде илимий кызматкер жана жогорку окуу жайларында окутуучу, профессор болуп эмгектенген. Ал филология илимдеринин доктору. 1970 жылы биринчи китеби «Менин Боз торгоюм» деген аңгемелер жыйнагы жарык көргөн. Жаңы мүнөздөр, жаңы конфликттер 1980 жылы, Калем изи 1987 жылы, 20 кылымдагы кыргыз драматургиясынын тарыхы 2001 жылы, мына ушул адабий китептери, бул китептери адабий изилдөө китептери болуп саналат. Гумандуу педагогика 2007 жылы, Цивилизация жана ата журт тагдыры 2008 жылы жана башка публистикалык китептери дагы чыккан. Бир нече окуу программаларынын жана окуу китептеринин автору. Эми балдар, мен силерге «Иниме кат» публицистикалык чыгарманын орчундуу жерлеринен окуп берейин. Силер кунт коюп чыгарманы угуп түшүнгүлө. Бул жерде 3 кат бар балдар. Биринчи катында «Мен эмнеге нааразымын» деген кат, бул биринчиси. Кат мындай болуп башталат. Кымбаттуу иним Момунбек, сага кат жазып жаткан шаардагы өзүңдүн бир боор агаң. Мынчалык узун катты кандайча жазып калды деп ойлоорсуң. Ооба, узун, бирок эринбей окуп чыгышыңды каалар элем. Мурда экөөбүздүн амандык иретинде гана жайынча бир түрдүү каттарды жазышчубуз. Азыр минтип мазмуну да, көлөмү да башка катты алып отурасың. Ушундай катка да көнсөң, качанкыга чейин экөөбүз көнүмүш тапталган нук боюнча өң түссүз каттарды жазышып жүрө беребиз. Көнүмүш дегенимдин себеби, Момунбек иним, сенин Жамиля повестиндеги Садыктын катындай бири-бирине коёндой окшош, таасирсиз каттарың мени тажатып баратат. Катты өзүң жазбай эле сенин колуң менен адат, көнүмүш деген бирөө жазып жатат, иним. Аң сезимиңди ошентип көнүмүшкө башкартып саласыңбы? Сени көрбөй турам.
дейт дагы андан ары мындай ойлорун улантат. Сенин азырынча аракетсиздигиң, кенебестигиң, камаарабастыгың байкалат. Айланада көңүл кош карап, алдыга жүткүнгөнүң изденбестен, эл ичинде өзүң жазгандай бейкапар ойноп күлүп жайбаракат жүрөсүң. Көп уктаганды сүйөсүң. Тынчтыгым бузулбасын, жаным кыйналбасын, жаным жыргасын. Мына сенин аңдабаган, өзүң байкабаган урааның. Мындай урааныңды билген мен кээде өзүңө окшогон бейкапар, жоош, телегейи тегиз, ичинде дүрбөлөңү жок каттарыңды алганда анча деле таң калбастыгымды билип кой. Момунбек. Бир жолу шаарга келип жеңең экөөбүзгө айыл тараптан кеп уруп бергениңде, ошондо сүйлөгөн сөздөрүң быйыл кошунанын аялы эгиз уул төрөгөндүгү жөнүндө, айылга жаңы төрөгө келгендиги, Осмон Мергенчинин байбичесинин каза болгондугу, корукчу Шакира менен сугатчы Бейшекенин кудаларынын алдына баргандыгы, атамдын иниси Бек кожо тууганыбыздын келининин себи келгендиги, оокаттуу, урук-журуктуу жердин кызы болгондуктан бир машине толо эмерек келгендиги жана быйыл огородко чылк беде айдаганыңар тууралуу болду. Жаман эмес. Бирок мен ошол айылга жаңы келген төрөгөнүн кандайча иштеп жаткандыгы, кандай демилгелерди көтөрө баштагандыгы, райондун турмушунда кандай жаңылыктар, чарбалык жетишкендиктер бар деп сураганымда, бул суроолорго жооп берүүнүн ордуна күлдүң. Мектепте окуган 10-класстын баласына буларды билүүнүн эмне кереги бар деп кенебедиң. Мен сенин кызыкчылыктарыңдын чектелгендигине, деңгээлиңдин тардыгына өкүндүм. Баарынан да мени таң калтырган нерсе бул корукчу Шакира менен 11 балалуу Бейшекенин каржы алып калың топтоп, колдорундагы мыдырынын баарынан ажырап, Кудага барышканын кеп кылганда, бул окуяга сын көз менен карабастан, буга өзүңдүн жекече көз карашыңды билдирбестен, ушинтип Кудага баруу жакшына көрүнүштөн бетер жайма-жай божурап жайдары сүйлөгөнүң болду. Кайда сенин жаман жорук жосундарга, каада салттарга келишпестигиң, иним? Кайда сенин жаштык жүрөгүңдүн чаңырыгы, чыдабастыгы? Кайда сендеги талдоо? Эми мына буга келейин. Агам менден айып эле издеп турат деп ойлоорсуң. Ооба, мен сенден айып издейм. Тапсам жашырбай көзүңө айтам. Бир жолу мага жалпы мектепте адабий тарыхый билим боюнча мелдеш болгондугун, ага өзүң да катышкандыгыңды, мелдеште сени менен чогуу жүргөн жылкычы Шамболоттун баласы менен кошуна Үмөттүн баласынын 1-орунга ээ болушканын, алардан кийин райондук газетага макталып чыгышкандыгын, айрым балдар 2-3 сыйлыктарды жеңип алышканын бир топ сөз кылып айтып бердиң. Мунуң дурус. Жолдошторуңдун ийгиликтерин белгилегениңе кубандым. Бирок менин айтаарым, мага аңгеме куруп берип жатканыңда сенин түрүңдөн ошол мелдеште өзүңдүн сыйлык албай калганыңа, артта калганыңа тымызын өкүнгөндүгүң, өзүңдүн маданий деңгээлиңе, өзүңдүн эле курбуларың чалык боло албагандыгың, эмкиде карап тур деп эрдиңди тиштеп намыстангандыгың, чымыркангандыгың эч сезилбеди. Тескерисинче өзүңдүн абалың менен келишип, ийгиликке ээ болуу сага жат нерседей, тиги балдар менен атандашууга акың жоктой сүйлөдүң. Мен сынамыкка, эмне үчүн өзүңдөй эле болгон Үмөттүн баласын чылап алдыга чыгып сыйлык жеңип ала албадың? Андан эмнең кем деп сураганымда, сен шапкеңди кабагыңа түртө ыкшыйып, ай, мага 1-орунга чыгыш кайда? Мен жөн эле балдар катышып аткандан катышкам деген өлүмсөк жоопту бердиң.
деп келип, анан экинчи катында сен дагы талант болуп жүрбө деген экинчи катты жазат. Бул катта чын эле адамдар өздөрүнүн дээри, жөндөмү, акыл мүмкүнчүлүгү боюнча асман менен жерде айырмаланып турушабы? Жаратылышынан тубаса түрдөгү акылсыз, акылдуу, жөндөмсүз, жөндөмдүү, жетик жана жетесиз адамдар болобу? Илимий изилдөөлөр кээде жогорудагыдай ажыратып билүүлөргө туура эмес экендигин ашкерелеп жатпайбы? Эстеп көрчү, атактуу гений Ломоносов жөнөкөй эле балыкчынын уулу эмеспи? Атагы таш жарган жазуучу Достоевский болсо жарыбаган дарыгердин баласы болгон. Ал эми жергебиздеги акын жазуучулар жөнүндө айта турган болсок, көпчүлүгү кечээки эле чор таман кедейлердин балдары болушкан. Ошондой эле бул жерде эл аралык журналист Валентин Александрович Островский мектепте окуп жүргөн кезимде мага дээримде жок неме катары таптакыр кол шилтеп ташташкан деп жазат. Островский өзү бала кезинде тил үйрөнөм деп ойлогон эмес, жана тил үйрөнүүгө жөндөмүм жок деп эсептеген. Кийин өзүнүн кесиби тил билүүнү талап эткенде, ал бул маселеге өзүнүн күчүн чындап сынап көрүүгө аргасыз болгон. Островский күн сайын 6 саат тыным албай машыга баштаган. Кийин 2 айдан кийин чет элдин тилиндеги адабияттарды сөздүктүн жардамсыз эле окуп, түшүнүп калгандыгына өзү таң калган. Андан ары иш жеңилдей баштады дейт ал. Островский Индонезия тилин жалаң радио берүүлөрдөн угуп отуруп үйрөнүүгө жетишкен. Ошентип ал 10дон ашык чет тилин билген. Островский дегеле полиглоттун таланты менен төрөлгөн эмес экен. Ал жалаң жан этин жеген кара түйшүктүн жардамы менен биздин ар кимибизде болчу демейки лингвистикалык жөндөмдүн моторун айлантып, жеңиштүү түшүм алууга жетишкен. Анан 3-чү катында Советбек Байгазиев талпын иним деген теманы коет. Бул жерде табигат кишиге жөндөмдү, талантты берет, бирок ошол жөндөмдү пайдалана билүү жөндөмүн бербейт. Ал күрөштүн, мээнеттин натыйжасы деп баштайт. Анан ошол жерден америкалык коомдук ишмер Бенджамин Франклин жөнүндө жазат. Ал өзүн өзү кармай билүүчүлүк, унчукпастык, тартиптүүлүк, чечкиндүүлүк, ишкердик, ачыктык, калыстык, үнөмчүлдүк, оор басырыктуулук, жөнөкөйлүк сапаттарды Франклин адегенде мына ушул жакшы сапаттарга ээ болгусу келген. Бул үчүн ал аталган принциптердин бирөөн тандап алып, 1 жума бою ага талыкпай машыга турган болгон. Экинчи жумада экинчисин туруктуу карманып, көндүм адетке айландырууга тырышкан. Ушинтип 3 айдын ичинде бардыгына бирден машыгып чыгып, 3 айдан кийин кайра башынан түшкөн. Мындай машыгуу бир нече жылдар бою созулган. Ошентип жүрүп апенди чалыш жаш Франклин акыры улуу адам катары тарыхка кирип калды. Иним, сен өзүңдө кыймылсыз жаткан кенчти, жаратылыш берген мүмкүнчүлүктү пайдаланбай текке кетирүүгө, тумчуктуруп таштоого акың жок деген талапты коет. Кептин баары сенин өз алдыңча чыгара турган чечимиңде калды, иним. Кааларым, алдыңдан айдыңдуу чоң максаттын жолу ачылсын. Бийик максаттын улуу чокуларын көздөй, шумкар болуп көкөлөй ал. Талпын иним, ак жол сага деп бүтүрөт. Эми мына ушул публистикалык чыгарманын маанилүү жерлерине көңүлүбүздү бурабыз. Биринчи,
агасынын инисине жолдогон каттары, кеп кеңештери, акыл насааттары айтылды. Инисинин аты Момунбек экен. Экинчи, Момунбек бул кыргыз жаштарынын типтүү өкүлү. Же болбосо Момунбектей кыргыз жаштарында чекеден жолугат. Ал адам болгон менен өзүндө бүтүндөй бир муундун жаштарынын орток белгисин алып жүрөт. Үчүнчү, ага менен ини бул көркөм символ. Ага акыл айтып кат жазып атат, инисин алдыга умтулууга сүрөп жатат. Ага менен ини экөө карама каршы мүнөздөгү адамдар. Мына ушул эки көркөм символду пайдаланган. Төртүнчү, агасы алыста жүрүп иниси үчүн ойлонуп, анын мүнөзүн, анын тагдырын, мүмкүнчүлүгүн, анын басар жолу жөнүндө толгонуп түйшөлөт, убараланат да айткан насааттарын ага таасир берип, намысына тийип, арыңды козгосо, шыктандырса, алдыга түртсө деп үмүттөнөт. Бешинчиси, Момунбектин коёндой окшош каттары. Бул агасын абдан ойлондурат. Бул кайдыгерлик, жалкоолук, көңүл коштук сапаттар жаткандыгын айгинелеп турат. Алтынчы, кыргызчылыктагы аккан арыктан суу агат, кедейдин тукуму кем болот, философияларынын натуралыгын, окумуштуулардын изилдөөсү менен далилдейт. Жетинчи, генийлер өз тагдырын өзү кургандыгы. Көрсө генийлердин баары эле байдын балдары болуп, анан кийин билимдүү болушкан эмес экен. Көрсө алар талыкпас эмгектин аркасы менен гений болушкандыгын айтылып жатат. Мына ушул жерде Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романындагы адамга жараша тагдыр, тагдырга жараша адам болот деген сөзү дагы далил. Сегизинчи, жеке позиция, көз карашына, жүрүм-турумга ээ болуп, өз турмушунда бурулуш жасоосуна шыктандырып, инисинен эми башкача кат күтөөрүн жазат. Тогузунчу, жеке турмушка реформа жасап, так өлчөп ченеп, келечек долбоорду түзбөсө бага ачылбай, улам мүдүрүлүп, жыгыла бериши мүмкүн экендигин айтат. Мына эми кээ бир жолуккан сөздөрдүн маанисин чечмелейлик. Мурунтуктоо деген сөз жолугат, бул жетелөө. Анан мыдыр деген сөз жолугат, бул жерде жанагы короосунда мыдырын калтырбай кудасына барып келгендиги жөнүндө сөз болгон. Мына ошол мал жөнүндө мыдыр деген маанини пайдаланган экен. Анан полиглот деген термин жүрөт. Бул көп тил билүүгө жөндөмдүүлүк. Же болбосо көп тил билген адамды полиглот дейбиз балдар. Муну өзүңөрдүн лексиконуңарга кошуп алгыла. Эми чыгарманы талдайбыз. Көркөм уюткуга көңүл бургула. Көркөм уютку бул иниме кат. Биринчи, кандай ой катылган же чыгарманын идеясы. Чыгарманын идеясы эмнеде балдар? Кана ойлонолучу. Туура балдар. Бул жерде Момунбек эле эмес, Момунбекке окшогон силер дагы келечекте ээлерсиңер. Демек силерге дагы Советбек Байгазиев агайыбыз коңгуроо кылып айтып жатат. Алдыга умтулгула. Көп нерсени билгиле, сын көз караш менен карагыла деген коңгуроо идеясы. Экинчи, образды түшүнүү. Бул жерде Момунбектин образы жөнүндө сүйлөшүбүз керек.
Бул образды талдоо силер үчүн оңой эле нерсе. Момунбектин образын талдайсыңар. Үчүнчүсү салыштыруу. Бул жерде ойлонуп көргүлөчү. Момунбекти дагы кандай каармандар менен салыштырсак болот? Туура балдар. Силер буга чейин өткөн чыгармалардын ичинде ушул Момунбекке окшош Төлөгөн Касымбековдун Адам болгум келет деген чыгармасындагы Асылбек каарманыбыз бар, Ал дагы атасынын жетегиндеги бала. Атасы каяка айдаса ошол жака кете берет. Бирок акырында дагы өзгөрүлөт. Анан Асылбек айтат: "Мен өз ордумду бул тирүүчүлүктөн, адилеттиктен, адал эмгектен табам", дейт дагы баягы атасынын китеп папкасын ыргытып жиберет сууга. Мына ушул Момунбек менен Асылбекти салыштырсак болот экен. Тарбиялык мааниси. Тарбиялык маанисин балдар мен силерге өзүңөргө калтыргым келип турат. Муну өзүңөр чечмелеп жазып келесиңер. Анан 5-нчиси бул баала балдар. Эмнени баалашыбыз керек? Кана ойлонуп көргүлөчү. Бул жерде биз балдар адам болуунун изги жолдору бар экендигин баалашыбыз керек. Мен кээ бир жерлерин айттым. Мен айтпаган жерлерин силер толуктап келесиңер. Эми проблемалык суроолорго жоопту өзүңөр даярдашыңар керек. Суроолорду окуп коеюн. Жаштар арасында чыгарма жарыяланаары менен резонанс жараткан. Эмнеге резонанс жараткан балдар? Жаштар арасында. Мына ушунун тегерегинде ой жүгүрткүлө. Бүгүнкү күндүн жаштарынын тескери көнүмүш адаттары кайсылар? 3-чү суроо. Өзүңөрдү Момунбек менен салыштыргыла. 4-чү. Силердин араңарда өзүнүн жөндөмүн шыгын баалабаган кимдер деп ойлойсуңар? 5-чи. Окуучум, сен өзүңдү мезгилге саякат жасаган кат катары элестет. Эгер сен кат болсоң, кандай билдирүү таратар элең? Мына бул жөнүндө жазуу жүзүндө жазып келсеңер болот. Эми балдар сабагыбызды жыйынтыктайлык. Кептин баары сенин өз алдыңча чыгара турган чечимиңде калды. Иним, кааларың, алдыңдан айдыңдуу чоң максаттын жолу ачылсын. Бийик максаттын улуу чокуларын көздөй шумкар болуп көкөлөй ал. Талпын иним, ак жол сага, деп инисине автор ак жол каалап жатат. Бул жерде иниси Момунбек эмес. Автордун коңгуроо кагып айтып жаткан иниси бул келечектин жаштары. Силерсиңер. Мына ошон үчүн бүгүнкү силерге окшогон барчын болуп учууга даяр турган жаштарга чакырык кайрылуу менен аяктаган. Силер да мына ушул чыгарманы таануу менен жыйынтык чыгарат деп ишенем. Тапшырмага көңүл бургула балдар. Тапшырма бул жерде фишбоун толтурабыз. Бул фишбоунда балыктын скелети. Балыктын скелетинин баш жагы бул каармандын аты жазылат, Момунбек. Куйругуна болсо ошол башында жазылган каарманга мүнөздөмө беришибиз керек. Ал эми үстүңкү омуртканын кабыргаларына Момунбектин жакшы сапаттары жазылыш керек дагы. Астыңкы кабыргаларга терс сапаттары жазылыш керек. Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү.
кандай оң сапаттары бар. Мен силерге үлгү катары бир нечесин айтып берейин, калган силер үйдөн толуктап келесиңер. Жайдары, кыялкеч, тилектерин аткарууга аракет кылат, ак жүрөк, эч кимге жамандык каалабайт. Ал эми терс сапаттары: жалкоо, кайдыгер, энөө, терең ойлонбойт, алдыга умтулгусу келбейт, барга каниет кылып жүрө берет, айдама, башы оогон жакка кетет деген сапаттарды койсок болот. Ал эми мүнөздөмөсүнө болсо: жоош, өзүнө тыкан, аялдарга тиешелүү маселелерге деле кызыга берет, өз көз карашы жок, принципиалдуулук жок, чыдамдуулугу төмөн, досторунун арасында кадыр баркы бар деген мүнөздөмөнү берсек болот экен балдар. Мына ушуну менен ушул тапшырманы толуктап жазып келесиңер. Ошону менен сабагыбызды аяктайбыз. Сак саламатта болгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.